Балдарыбыз миграцияда келип өз жерине эмгектенсин алар дагы. Урматтуу президентибиз, урматтуу Садыр Нуркожоевич, 12 жыл мурун биз өз айлыгыбыз менен тапкан акчабызга ушул жерден артымдагы эл гана эмес 1200 үй бүлө жер участогун сатып алганбыз. Силер көрүп турган 151-контурда мына эки жагында тең уже үйлөр салынып жатат. Ал эми бизге колубузда кызыл китебиз туруп дагы эле үй салганга уруксат жок. Урматтуу президент, 12 жылдан бери ушунча үй бүлө квартиралап жүрөт. Балдарыбыздын биз квартирада эмес, өз үйүндө жашашын каалайбыз. 1200 үй бүлөнүн үнү сизге жетет деген үмүттөбүз. Урматтуу президент, биз сизден көп нерсе сураган жокпуз. Колубузда мыйзамдуу документ бар. Ушу мыйзамдын негизинде эле бизге үй салууга уруксат бериңиз. Карапайым элбиз, карапайым, баарыбыз карапайым элбиз. Балдарыбыз миграцияда иштеп жүрүп, эптеп жүрүп, эмгектенип ушул жерден алышкан. Бүт закондуу түрдө алган, биз законду сыйлап унчукпай келдик. Кызыл китеп баары туура болгон үчүн кызыл китеп чыккан. Чыгып баштаганда 600 канча кишиге чыкканда токтотуп, ортодон бут тозулар болду. Эмне себеп болду? Бул сизге жетпей атат окшойт. Биздин үнүбүздү угуңуз, мына биздин деле биякта деле уже бизге окшогондор салып атат. Биз гана ушу 151-контур сала албай чырылдап ыйлап келатабыз. Мына неберелерибиз туруктуу мектепте эмес, ар кайсы жерде жүрөт 4 күнчүк болуп. Биз да жүрөбүз, мына балдарыбыздын айынан биз да квартиралап жүрөбүз. Мына балдарыбыз миграцияда келип өз жерине эмгектенсин алар дагы. 2 көз 4 күтүп жүрүшөт алар. Чырылдатып ыйлатпаңыз, биздин үнүбүздү угуңуз жетпей атат. Мына бул жак баары эле мына салып атышат, башкалардын баарына уруксат берилди, аны көрүп атабыз, чечип берип атасыз карапайым элдикин. Карапайым элиңизди, өз элиңизди ыйлатпаңыз. Биз башка мамлекеттен келген жокпуз. Ошон үчүн ушул жерде отурабыз. Ортодо бир бут тозулар болуп атат, сизге жетпей атат ушул. Жетсе чечет элеңиз, сиз чечип атасыз.